Бұл жерге келиште эмне максат бар эле десе, биз ойлошубуз мүмкүн, ар түрлүү мына аз айтып атат, күнөө кечирилиш үчүн, дуалар кабыл болуш үчүн эде. Бирок ошол себепти мисалы бир адам намаз окуса, орзо тутса, ажылык кылып атса, бирок ыйман келтирбесе эмне болот? Анын намазы, орозосу, ажылыгы кабыл эмес. Ыйман келтирүү зарылчылыгын айтабыз. Биринчи бүгүн сабак иншалла ыйман туурасында болмокчу Кудай кааласа. Албетте баарыбыз айтабыз, альхамдулилла, мусулманмын, альхамдулилла, Аллага ишенем дейт. Бирок эмнекен кээ бирлер бар экен, ооба дейт, мен Аллага ишенем. Бирок Алла Тааланын өкүмдөрүн аткарганга убактым жок, же болбосо мен аткарбайм деши мүмкүн экен. Эми ошол себептен бизге бардык келген пайгамбарлардын биринчи вазифасы бардык келген. О Адам атабыздын дагы жерге түшкөндөн баштап ал өлгөнгө чейин, андан кийин анын балдары Нух, Шис, дагы ошол Куранда айткан 25 пайгамбар, болушунда 124 000 пайгамбар болгон дейт. Ошол пайгамбардын бардыгы тең бир гана нерсе, улуу кудуретти Алла Тааланы таанытыш үчүн келген. Аларды Аллах Таала өзүн таанытыш үчүн жөнөткөн. Демек, биз ушуну туура түшүнүшүбүз керек экен. Алланы таануу дегенде биз эмнени таанышыбыз керек, эмнени ойлошубуз керек десек, сиз менен биз мына Дамыл айтты, өзүбүздү карашыбыз керек экен. Анткени кимде ким өзүн карап деле дагы деле Роббиси бар экенин тааныбай атса, ал демек дагы да болсо адашуунун үстүндө экен. Өзүбүздү карап дегенибиз эч бир нерсе жөн эле жаратылган эмес экен. Бардык нерсенин жаратылыш акыйкаты бар экен. Керек болсо эркек менен аялдын ортосунда жаратылууда дагы чоң бир сыр бар экен. Эмне үчүн эркек жана аял болду десе, анткени себеби эгерде жалаң эркектер боло турган болсо, бул дүйнөнүн кызыгы жок болмок, же эч ким бул дүйнөдө тукум улап адам баласы көбөймөк, жок болуп кетмек. Эгерде жалаң эле аялдар боло турган болсо дагы бул дүйнө өзүнөн өзү жок болуп кетмек. Кантип десе, анткени себеп субханалла, Алла Тааланын жаратылышында эч бир кемчилик жок экен. Кандай кемчилик жок? Анткени ар бир өзүнүн вазифасын, ар бир өзүнүн милдетин жаратып берген. Бул дүйнөдө эң эле жөнөкөй карап аткан биз адам менен адамдын ичинде эркек менен аялды карадык. Эмне себептен? Анткени алар экөө тең бири-бирине байланган. Эркекке Алла Таала аялды жаратып бериптир. Алардын жүрөктөрү тынчыш үчүн, рахат алуу үчүн, машалла. Ошондой эле аялды Алла Таала жараттыр. Бул дүйнөдө эркектен ыраазы болушун, эркектен рахат алыш үчүн ошондой эле бала бакырал болуп, небере чөбөрө болуп бул дүйнөдө улантыш экен. Демек ар биринин өзүнүн милдети бар экен. Ошондой эле айды карай турган болсок, айдын да өзүнүн милдети бар экен. Күндү карасак, күндүн да милдети бар экен. Ошол эле мезгилде субханалла жамгырдын да өзүнүн милдети бар экен. Шамалдын да өзүнүн милдети бар экен. Керек болсо биз айтып аткан жер жүзүнүн 25% чөл деп айтабыз. Ошол чөлдүн да өзүнүн пайдасы бар экен. Эмне үчүн десе, анткени ал Роббил аламин, акыйкатта бардык нерсени билишкен алим болгон, билүүчү болгон Алла Тааланын кудурети менен жаратылган. Демек, Алла Тааланын элчиси пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан келип, "Эй Мухаммад, сен биздин ата бабабыздын динин бузганы келдиңби?" дегенде, "Жок" дейт пайгамбар. "Мен силерди ошол ата бабаңарды жараткан Алла менен таанып түшүн келдим" деп айткан. Демек, машалла, акыйкатта пайгамбарларга Алла Таала бирөөнө дагы бир Алладан башка сыйынып атат зат жок деп айтпастан жөнөткөн эмес экен. Эмне максатта жөнөттү аларды? Машалла, сиз менен биздин бактылуу болуш үчүн. Биз эмне менен бактылуу болобуз? Акыйкат иман менен бактылуу болобуз. Эгер инсан субханалла иман менен болсо, аны үчүн намаз окуш оңой болот экен. Дайыма айтабыз. Эгер иман болгон болсо, аял болсо жоолук салыш оңой болот экен. Эгер иман болгон болсо, күйөөсүнө итаат кылыш оңой болот экен. Эгер иман боло турган болсо, баланы тарбиялаш оңой болот экен. Эгер иман боло турган болсо, машалла, бул дүйнөдө ыраазы болуп шүгүр айтыш оңой болот экен. Эгер иман болсо, ошол инсан күнөөсүнө тооба кылат экен. Эгер иман болсо, субханалла, бул дүйнөдөгү бардык Алланын неаматтарына шүгүр айтып, уламнан табадду ва шүкрана дейт го. Акыйкат субхан жөнөкөйлүк пайда болот экен, машалла. Бул иман ошол нерсеге коюлган экен. Иман, биз айтабыз субханалла, канчалык адамдар кулчулукта. Азыр бош туруп кул адамдар бар. Кул деген кандай десе, өзүнүн нафсисине болгон кулу, дүйнөсүнө болгон кулу, акчасына болгон кулу бар, малына болгон кулу бар,
Kudayım saktasın, auzubillah. Bирок алар boş эмес. Ырым-жырымдын кулдары бар. Ада салттын кулдары бар, субханалла. Аларсыз болбойт, мунсуз болбойт деп. Бирок акыйкатта Алла Тааланы тааныган адам чыныгы Алланын кулу боло турган болсо, чыныгы гана Алла Тааланын мен Роббим Аллах деген болсо, анын жүрөгүндө ошол күч боло турган болсо, махлуктан болгон коркунуч жоголуп, субханалла, махлукта болгон аяоо пайда болот экен, махлуктун акыйкатын билип пайда болот экен, махлуктун ким экенин билип калат экен да. Махлук, субханалла, Алла тарабынан жаратылган деген сөз боло турган болот. Демек, махлукту тааныш үчүн андан Роббинин жаратуучунун чоң бир сыпатын көрүшүбүз керек экен. Алла Тааланын сүрөткө тартып, ушундай чоң бир дизайнер экен Алла. Ушундай дизайнер экен Алла. Анын дизайны эч бир башка бирөө кыла албайт экен. Кандай сулуу кылып жаратып койгон, машалла. Кандай көрктүү кылып жаратып койгон. Ар бир нерсени өзүнүн ордуна коюп койгон. Ушундай сүрөт тартып койгон. Ал-Мусаввир Алла Таала. Алла Таала ар бир нерсени өзүнүн ордуна коюп, өзүнүн чегин коюп койгон. Эч бир нерсе Алла Тааланын чегинен чыга албайт экен. Аллаху акбар. Демек, машалла, мынакей иман деген ушул экен. Алланы тааны башка бирөөнү таанышың оңой болот. Алланы тапкын, башка нерсенин баарысына душман болсо дагы Алланын жардамы сени менен боло берет деген сөз. Машалла. Пайгамбардын келиш максаты ушул болот. Пайгамбарыбыз сахабалар айтты: "Я Алланын элчиси" дейт. "Сиз бизге эмне деген сүйүнүчтүү кабар алып келдиңиз?" деп айтып, "Айткыла ла илаха иллаллах, ла илаха илла айткыла. Биз силерди субханалла бейишке киргизебиз" деп аткен. "Биз силердин күнөөңүздү кечиребиз. Алла вада берди мага. Силер айткыла ла илаха иллаллах Мухаммад расулуллах, мына ошо менен бактылуу болсуңар" деди. Демек ушул экен. Сахабалар айтты: "О Алланын элчиси, ооба" деди. "Биз Алла Таала иман келтирдик. Иман келди Алланыкына. Эми бизге Алла эмнени вада кылды десе, айтып аткен: "Эгерде силер Алла Тааланы жалгыз деген болсоңар, аманту билла, Алла Таала иман келтирик, Алла Таала шерик кошпойбуз, ал таза, ал биздин баардык жакшы нерсе, жаман нерсебизди биле тургандыгын. Эң чоң нерсе карайлыкчы. Инсанды Алла Таала жаратат экен, Алла алат экен. Эч ким жарата албайт, кайра ала албайт экен. Кудайым сактасын. Алладан башка эч ким бирөө кыла албайт бул нерсеничи. Аллаху акбар. Алла Таала пайгамбар аркылуу бизге субхан акыйкат динди, акыйкат тууралыкты жөнөтүп аткен да. Эч бирөө Алла Тааланын привилегиясын алып кое албайт экен. Демек, аманту биллахи дегенде эмне экен? Анын сени жараткан Кудайың экен. Сенин баардык нерсең Алланын алдында экен. Мына билесиздер, азыркы заманда мен дайым айтам, канча деген адамдар стрессте. Мен көчөн бир таксыр бишакта таксыр менен сүйлөшүп атып, баласын окутуп атканын айтты, машалла, мен абдан сүйүнүп калдым. Эмне үчүн анткенсе ошо баласына дагы эмне кылып аткан? Ушундай гам жеп аткан. Бул баласына ошол баламдын иманда болушун каалайм деген сөз эле бул ал адамдын иманы бар экенин белгиси болот. Эгерде мисалы өзүңдү, үй бүлөңдү тозоктон сакта деген сөз, билбекен сен аманту билла, Алла Таалага иман келтиргендин белгиси ушул сен. Машалла. Эмне кылдың? Өзүңдү дагы ойлоп атасың, үй бүлөңдү ойлоп атасың, башка бирөөнү ойлоп атасың. Демек, ал Алланын алдына кайтып барып акыйкат экенин сездиң да туурабы? Машалла, мына ошо экен туугандар. Экинчиси айтып аткен: Расулулла, бизге эмне деген кабарлар айтып аткен? Силердин оң жак жоң сол тарабыңарда периштелер, 21 периште силердин баардык жакшы жаман нерселерди карап силерге Алланын каалоосу менен жардам бериптир. Силер аман түлө малаикатиги периштелер иман келтирди. Алар көрүнбөйт, бирок алар некен? Алла тарабынан жараткан. Мына Алла 3 махлук жаратып атат, туурабы? Биринчи махлук бул адам экен. Бул топурактан жаратылган экен. Алланын каалоосу менен топурактан Алла Таала жаратып койду. Экинчиси нурдан жаратылды. Алар субханалла периштелер экен. Үчүнчү жиндер жаратылды. Алар оттон жаратылды. Эмне үчүн антты? Анткенсе субханалла аларды Алла Таалам өзү каалаган нерсе менен жаратты. Биз каалаган жокпуз. Бул дүнө керек болсо силер менен биз билбейт болчубуз. Качан келебиз, ким экенибизди, субханалла, туурабы? Эмне экенибизди да билбейт эле. Кээ бир адамдар ким экенин да билбей өтүп кеткендер бар. Кудай сактасын. Наузубилла. Демек, машалла, мынакей ушул малаикатиги периштелердин бардыгы. Периштелер субханалла бир да секунд эч нерсени калтырбайт. Жазып турат. Жана айтты кираман ва катибин деп. Булар жөн эмес. Биз мындай түшүндүрөлү, мындай элестеткиле. Эмне үчүн периштелер кызмат кылып атат? Эмне үчүн анткенсе, эртеңки күндө биз адам баласы ушундайбыз да, мындай бир танып кетебиз. Ушундай бизде кандай танган жагына мастербиз да бизчи. Адам баласы жөн. Деп эле турат, жок мен эмес болчумун дейт го, жок мен эмес болчумун. Мына ошол мезгилде эмне экен? Мына ушу эки периште субханалла ушун деп камерага тартып тура берет экен. Камера бар кадимги эле. Муну экөөнүн камерасы бар деп элестетип койгула. О, мулардын гигабайты бүтпөйт субханалла, ойлогула. Бир терабайт менен бүтүп калдым, бир ай жок, мусулман. Сен төрөлгөндөн өлгөнгө чейин жазылып тура берет бул. Тартып тура берет. И ахирет күнү
ушунда Алла Тааланын алдына барган чоң бир телевизорду элестет, ошол жерге мындай эле салып коет. Мындай жөнөкөй баягы флешканы салып коет, болду. Аллаху акбар, башталды. Эч бир нерсени жашыра албайсың. Эч бир нерсе Алланын эмнесинен жазды менен чыгып кетпейт экен ал күнүчү. Бүт нерсенин бардыгы тең акыйкат ачык болуп көрүнүп турат. Эч бир нерсе Алладан жашыра албайт. Ошону көргөндө дагы адам баласы дагы жашырганга аракет кылат экен. Алла бул чисто случайно болуп калган окшойт деш мүмкүн да. Болду. Бирок ошол мезгилде анан Аллах айтып экен. Ал күнү инсандын эмнелери, мүчөлөрү сүйлөйт экен. Мүчө. Турабы? Мүчөлөр, мынакей кол, бут, субхана баш, көз, кулак, эмне мүчө деп өзүнчө бөлгөн болсок, машалла Кудай сактасын, ошо 360 мүчөбүз ошол толук канды сүйлөйт экен. Эң биринчи адамдын сол саны сүйлөйт экен. Сол саны. Алла, мен ушундай кылган болчумун. Мен ушундай деди, адам болсо кыйкырат экен. Эй, дейт, кургур дейт. Мен сени сактайын дегем десе, баягы мүчө айтат экен. Эй, дейт, сен бүгүн дейт, субханалла, эч нерсени сактай албайсың. Бүгүн ачык, айкын, бар нерсе билине турган күн. Ошол себептен сен жашырбай эле койгон эч нерсеңди деп айтат. Адамдар ошол күндө жашырганга аракет кылат экен да. Бирок эч бир нерсени Алла Таала көз жазымдан кетирбейт. Уктап атасыңбы? Алла сени көрүп турат. Тамак ичип атасыңбы? Алла көрүп турат. Ойлонуп атасыңбы? Алла көрүп турат. Сен ниетиң Алла билет. Ошол себептен пайгамбар айтат, ар бир амал ниетке байланыштуу дейт. Ар бир амал ниетке байланыштуу. Дагы бир жерде болсо, ар бир амал дейт, акырында ниетине байланыштуу кандай болсо, ошондой болуп чыгып берет экен. Дайыма айтып атабыз го, ниет кылсаң, туура ниет кылгын. Анткени ар бир нерсе башталышы ниеттен башталат. Ниет амалга өтөт, амал болсо сөз кабыл болот экен. Бир адам субханалла жакшылыкты ниет кылды, Алла кабыл кылды, Алла алып келди, Алла күнөөсүн кечирди, акыйкаты билинди. Bir adam günahını niyet kıldı, subhanallah, oşo amal kıldı, zina kıldı, oynaştık kıldı, aldı subhanallah oşo balalı oldu, günahsı gitti, ahirette tozak oldu. Hakikatte bildim kaldı subhanallah. Oşo sebepten neken, uşu periştelerden dağı bul dünyada bizden jaza turganlığı anık. Perişteler bul elementi tükönüp kalbaydı. Alam, asman, bütkül nersenin barında perişteler var. Gerek bolsa bilseler gerek, şamal var ya, şamal. Şamaldı dağı Allah'ın kalası menen perişteler subhanallah aydayt. Kadimgile janagı koy aydap baratkan, жылкы aydap baratkanday perişteler aydap turatan şonu. Bul da Allah'ın hüküm menen subhanallah Allah jaratkan periştelerin hükümday kızmat eken. Demek paygambarga şunday diyorlar. Demek ey hurmatlı yurtkanlar subhanallah. Biz bir nerseni unutpaşımız gerek. Kayсы nerseni unutpaşımız gerek? Bizdeki bardıq nerse жазылып турат. Jana bizdeki bardıq nerse жазылган. Kanday dese antkeni hazırına uşu жерге келишибиz бұл Алла тарабынан жазылды. Мына келдик, мына кел жазылды. Эми ушул жерден дагы мынекен периште дагы жазат экен. Кайсы нерсени кылган амалдарыбызды, ниеттерибизди, машалла. Мына ушул экен. Демек, бул жагына келгенде пайгамбардан да сурат, "Я Алланын элчиси, дагы эмне айтып атасың?" десе, айтып аткан, "Эми дейт, өлүп тирилүүгө даярдангыла" деди. Каяка даярданышыбыз керек экен? Каяка даярданышыбыз керек экен? Өлгөнгө тирилиши даярданышыбыз керек. Өлгөнгө даярданып керек. Адамдар туура эмес нерсеге даярданышат. Көп убакыттачы туура бул дүйнө бар нерсе муктаждык, үй муктаждык, машина муктаждык, кошуна муктаждык, дос муктаждык. Булардын баары муктаждык. Буларды эч ким эч жака без менен кошо алып кете албаган нерселер булар. Буга күйбөй эле койгула, буна талашпай эле койгула. Анткени бул сеники эмес ал. Sen uактылуу гана колдоно турган нерсе, байлыгың, бийлигиң, балдарың, аялдарың, күйөөлөрүң, бүт барды, ата-энең, бир тууган, мунун баары бул дүйнөдөгү гана бири-бирине кылган нерсе. Эми ахирет күнү ушун үчүн жооп бери бар. Адамдар бул дүйнөдө өзү ахиретте канча деңгээлде жооп бере турган чарып күнөө кылсын дейт. Канча көтөрө алганча субханалла, эмне кылсын дейт, сооп иш кылсын дейт. Анткени себеби бул дүйнө амал кылуунун дүйнөсү, бирок суроо жок экен. Эч бир адам субханалла суроо мындай бул дүйнөдө эч бирөө сурабайт экен сен. Эмнеге муну кылдың дейт. Эмне үчүн калп айттың? Эмне үчүн зына кылдың? Эмне үчүн күйөөңө баш ийбей? Мен билем канча деген эркектерге баш ийбей өз-өзүн билип жүргөн, өтүгүн төргөп жүргөн аялдар бар. О, субхан, намаз оку десе айтат, бар өзүң оокатың кыл башым оорутпа дейт да. Канча деген нерсени талап кылып жүргөн аялдар бар. Кудай сактасын, наузубилла, талап кылган асман күйөөсүнүкү болсо бир тиын таба албагандар бар. Эмне экен ушундай, мындай кереги жок нерселер менен жашоосун кызык кылганга аракет кылган жок. Чыныгы кызык, чыныгы кызык. Мына чыныгы кызык жашоонун кызыгы бул ушул нерсе болот. Дин менен болот кызыгы. Кандай десе,
Anken özünün ordu var bart desen. Har birisinin özünün ordu var. Em qaragıla. Эми бул дүйнөдөгү эч нерсени алып кете албагандан кийин бул дүйнөдөгү нерсе кейип кереги барбы деш керек да. Эмнеге кейисиңер? Мен дайым айтам, эмнеге кейиш керек бул дүйнөдө нерсе? Боло турган нерсе болот экен, болбой турган эч кандай болбойт экен. Субхана. Мына боло турган нерсе эч болот экен дайыма. Мындай пайгамбар айтат, мындай дейт. Эгер боло турган нерсе болсо дейт, мындайынан кайрылып кетип барат саат жеткен да. Мүмкүн эмес экен, качсаң да барат экен ошо нерсечи. Эгер болбой турган нерсе болсочу, чуркап, кубалап, ушундай кылсаң дагы ал нерсе субханалла эч качан болбойт экен ал. Ушундай экен. Закон ушул экен. Машалла. Демек, некен бул дүйнөдөгү чыныгы даярдык бул өтө турган дүйнөгө даярдык керек экен. Дагы айтып кеп айтыш мүмкүн. Мына молдо баштады, опять баягысын баштады дейт турабы? Сразу өлгөндү баштады, өлгөн тирилишке ана ошактан жооп бересиң, ана мындай кебирлерге бул иманы алсыз болгон адамдар автоматически ушунду ойлойт. Иманы, Аллага болгон иман алсыздар автоматически субханалла, бул дүйнөдө нормально жашап албайлы, пока тияка барганча, барганда көрөбүз деген бардыгы тең бул иманы слабый болгондар. Жоксо Кудайга болгон ишеними мындай алсыз болгон адамдар эмнекен ушул дүйнөнү жакшы көрүшөт экен. Алар Роббана атина деп сураганда дейт, бул дүйнөнү эле сурашат дейт да. Алла айтат, жок силер андай кылбагыла. Роббана атина фид дуня хасана ва фил ахирати хасана ва кина азабан-нар деп бул эле дүйнөнүн жакшылыгын сурай бербей, тиги дүйнөнүн да жакшылыгын суроону буйруп атат экен. Көрдүкпү? Демек, айланайындар, машалла, айтайын деген максат эмнеге жетип калды? Мынакей, бул жерге келишибиз бул о дүйнөгө даярдык. Азыр мынакей угуп атасыңар, уйкуңар келип атат да. Бул да о дүйнөгө даярдык. Эмне үчүн уйкуңар келип атат билесиңерби? Ачка болгондон эмес. Чарчап калганыңардан эмес. Бул сөздүн улуулугунан. Көтөрө албай атабыз. Эмне үчүн билесиңер? Анткени биздин жүрөктөрүбүз катуу, кирдеп, күнөөгө толуп калган себебинен субханалла мындай ушул нерседен баягы кайф алып атасыңар да. Ошол жүрөктөгү нерсе жарылып, талкаланып, бузулуп атат азырчы. Аллах уктап калбаган аны болот экен деп. Аллах айтайын деген максат эмне? Жүрөктөрдү тазалай турган амалды кылыш керек. Эми баары айтышы мүмкүн. Мен тиги дүйнөгө эмне даярдайм десе, бир эле нерсени таза кармаш керек экен, ошол жүрөк экен. Ушул үчүн күрөш кылыш керек экен. Ушул нерсе үчүн. Мисалы мен дайым айтам да, эмне себептен иман зарыл дегенде айтат экен алымдар, имандын зарылдыгы ушул дейт. Иман зарылдыгы ушул дейт. Ошол жүрөгүңдөгү жаман терс нерсе түртүп салуу үчүн экен. Иман канча күчтүү болсо, күнөөнү ошончо түртөсүң. Жок, бул мага күнөө экен, бул жок, мен кылбаймын дейсиң. Жок, бир арам болсо, жок, бул арам экен, мен кылбайм дейсиң. Эмне үчүн? Анткени сенин жүрөгүңдө иман бар болгон сен. Иман жана кароолчу сыяктуу. Ошол ордун таап алгандан кийин болду. Зотто турат да баягы душман бар, өлтүрө берет экен. Эгер иманың алсыз болгон болсо, дүйнөгө болгон кайгы, капа, стресс, депрессия, жүрөгүңдө субханалла жанагында бир каптап калган шайтандын васвасасы, ламмалары, коркунуч жүрөгүңдө субханалла. Эмнекен? Бул нерсе сенин жүрөгүңдөгү мындай айтканда иман алсыздыгын билгизип коет. Күчтүү болсо тескерисинче эмнекен? Ошолардын баары айткен жок. Алладан, Алла каалаган нерсе бар. Демек эмне мен кайгырышым керек? Эмне үчүн мындай кылышым керек? Туурабы? Мына демек ушул нерсе иманга сугарылган адамдын күчүнүн белгиси болот экен. Билесиңерби, шайтан алейхилана чын-чынына келгенде бир гана адамдан коркот. Бул имандуу такыва адамдан коркот. Имандуу такыва адам. Ал такыва адам кайсы десе, тиги дүйнөсүндө даярданып жүргөн адамдан коркот. Аллага келип туруп субханалла жашоосун буза албайт, кыйынчылык алып келе албайт субханалла. Ошол себептен амалдарды камил кылганга аракет кылыңыздар. Дааратты дагы, гусулду дагы, намазды дагы толук тургузганга аракет кылыңыздар. Кантип тургузабыз машалла? Биринчи ниет зарыл экен. Максат кылла. Болду, өмүрүм өткөнгө чейин мен намазды эми тыштабайм. Өмүрүм өткөнгө чейин бир дагы күнөө кылбайм. Өмүрүм өткөнгө чейин бир дагы субханалла жаманчылык каалабайм. Эми туура пендебиз кээ болуп кетиши мүмкүн, бирок ошол замат эмне кылышыбыз керек экен? О Алла кечир деп, астагфирулла ва атубу илейк деп тооба кылып, күнөөбүзгө мындай бир бушайман болушубуз керек экен. Биз кемчиликтүүбүз да, туурабы? Демек, биринчи маселе ушул экен. Демек, иманы куч боло турган болсо, ар жак оңой болот экен машалла. Иманды курчутуунун 3 нерсеси бар дейт. Иманды дайыма бир калыпта кармаш үчүн 3 нерсе зарыл экен. Канча нерсе зарыл экен?
Qancha narsa zarur ekan? Qancha narsa zarur ekan? 3. Ko'zingni quvvatlat maşallah. Birincisi. Daim taqay payg'ambarning sunnatini ko'ngil burg'ila. Gerek bo'lsa, qo'lingni tamoqni aldida juvishda дағы. Ayağında juvishda дағы. O'ng butung bilan kirib, sol butung bilan chiqishda дағы. Eng kichkinakay narsa. Bismillah deb aytib tamoq yeyishdan дағы gerek bo'lsa. Anan keyinkisi eng emasi, jatarda gerek bo'lsa, emnekan o'ng jag'idan jatishdi дағы. Bunda az-azdan bo'lsa дағы ne qilishimiz kerak ekan? Ушул нерсе көбөйтүш керек. Экинчиси. Өлүмдү мындай бул дүйнөнүн таттуулугун жок кылып сала турган көп убакыттарда жаназага барганыңарда кээ бирде кабырды карап коюш керек экен. Баландайдын улу баландайдын кызы баландай, сен деле бир күн өлөсүң. Демек, субханалла, сен даярсың ушуга, даяр эмессиңби деп өзүңдү жемелеп коюш керек экен. Sululuk adamdan ayaldın sululuğu subhanallah. Betine monda köp kosmetikani çaptap koyğanda, jese köp mına 3D 6D monda kirpik çaptap koyğanda, tırmakты subhanallah uzun 1 metr kılıp koyğanda bolboyt. Kaçan al ayal kişi turup tün içinde 2 rekat namaz okudu ya Allah dep biraz iyilep koysa, Allah anın sululuğunu arttırıp salat. Al sul başkaça olur, al jamal başkaça olur. Biz көбүнчөсү туура эмес ойлонобуз. Эркектер бисепси, трисепси деп жалак эле кечкечен качакта жүрүп монтеле ушундай эле жүрүшөт го. Жа субханалла. Чын-чында келгенде камил болгон, пайгамбар сүннөт көрсөткөндөй намаз окуган болсочу, 20 жылдан бери качалкада жүргөн эркек киши бир рүкүгө тура албай калышы мүмкүн. Ушундай денеси күчтүү болгон эркек да тура албай калышы мүмкүн. Түшүнөсүңөрбү? Чын айтам, субханалла. Тура албай калышы мүмкүн. Demek maşallah üçüncüsü emneken bul daima salih, takva adamlar men birge boldular. Kim menen жүргөнүңөрдү карагыла. Kim menen дос болуп атканыңарды карагыла. Kim menen чай ичип атканыңарды карагыла. Kim menen суга намаз окуп атканыңарды карагыла. Кайсы жамаатта жүргөнүңдү карагансоо керек болсочу, карап коюш керек. Эмне үчүн дегенде, анткенсе ошолорду кайсы жамаат менен жүрсөң, ошол жамааттын пейили, ошол достун пейили сага өтөт деген сөз. Надан менен жүрүп кала турган болсоң, анын надандыгы сени тозокко сүйрөп апарып коет. Бар го пайгамбарыбыз айтат. Акыйкат дейт, акыйкат. Эң жакшы дос бул атыр саткан дүкөнчү сыяктуу. Эгерде силер анын дүкөнүнө кирсеңер, атыр алып сатып чыгасыңар, сатып алып чыгасыңар. Же болбосо атыр жытап чыгасыңар. Ал эми жаман дос дейт. Мисал. Кээ эле баягы жазат, ушуну айтып койсоң, устазанда биз кечке чейин жанагындай карамайды иште, биз да жаманбызбы? Андай эмес. Мисал иретинде айтып атабыз. Жаман дос болсо, жанагындай некен, мындай бир устакана сыяктуу экен. Ал жака киргенде же көп болуп чыгат экенсиң, же ычтап чыгат экенсиң. Ким менен жүрөсүң? Кимди дос кылдың? Кимди ини кылдың? Ким менен басып жүрөсүң? Демек, машалла, иманды 3 нерсе сактайт экен. Мына 3 нерсе, ушул 3 нерсе сактайт экен. Сүннөткө бекем болуу, анан экинчиси ал үчүнчүсү. Экинчиси жок, ал эмес, ал мисал болчу. Маша, таквачылык кылганга аракет кылат. Үчүнчүсүчү ким менен жүргөнүбүздү карап, машалла, жүрөт. Мына ушул үчөө дейт да Имам Газали. Бул сөзсүз бейишке апарып киргизет дейт. İmanın kuvvattалган боюнча адамдар кыямат күнү Алланын алдына барган мезгилде эки нерсеге кейийт экен. Аябай кейийт экен. Укмуш кейийт экен. Субханалла. Биринчиси кейий турганы бош убактын өткөзгөн убактысы үчүн экен. Биз азыр баарыбыз эле телефондо отуруп атпайбызбы, тоо? Эмне көрүп атканыбызды билбейбиз. Кечке отурдук, короче. Эмнеге отуруп, кээ бирөө жөн эле карап отурдук. Бирок канча Куран окумакпыз, канча китеп окумакпыз, о канча убакыт өтүп кетти, жөн эле өтүп кетти. Кээ эле уктадык жөн эле, эч бир эмес жок эле, бейгапар. Эми экинчиси болсо, качан эки кейиген жери бейиште болот экен. Эмне экен? Зикирди аз кылган үчүн. Ошо зикирди аз кылганда кейийт экен. Ошол себептен машалла туугандар, мынакей ушул жерге келдик эми. Тооба кылабыз. Экинчи күнөө кылбаганга аракет кылалы. Аракет кылабызбы? Мына ушул жерден таам дейт да, пайгамбар биягынан тамак бергиле деген, салам бергиле деген, кечиргиле деген, машалла.
Bu Rabia gelgende emni aşı degende emi koldan gelse oğuz açtırgıla. Koldan gelse tamak bergile maşallah. Salam jayıtqa assalamu aleykum deb ulum adamga salam bereberdi bu yakta. Oylab oğla Kırgızstandagıday gibi assalamu aleykum. O bu orça bolup kalan okşayt. Men tanıyып tanыбайбы деген болот экен. Onday kılbagıla. Mine salam bereberdiler maşallah. Andan kийинкиси болсо бұл жерден қолдан келишинче садақа бергенге hareket кылгыла. Садақаны қолдан келсе бере. 1 риял, 2 риял, 3 риял, 4 риял, 5 риял бере бергиле. Мүмкүнчүлүк болгонча бергиле машалла. Эмне үчүн дегенде анткени бирөө-бирөөнү толуктайт. Бирөө-бирөөнү толуктайт машалла. Эмнени толуктайт экен? Биз алса намаз окудук, нафиле окудук, намаз толуктайт. Орзо туттук машалла, эми келаткан нафиле окудук, орзо тутсак аны толуктайт. Зикир кылдык машалла, кемчилик кайдыгерликти толуктайт. Мындай айтканда ордун алып келип коет экен машалла. Ушуга аракет кылалы. Анан эми да биякта билгенден көбүнчө бар намаз окуган билелектер бар экен. Намаз окугай жүрүктүрү келип калгандар бар экен машалла. Мына азыр аялдарга өзүңөрдүн меңерде өзү ар жактан намазды толугу менен түшүндүрүп көрсөтүп беришет. Намазга ошол карап даярдана бересиңер өзүңөрчө. Эркектер болсо эркектер арасында да көрүп атабыз субханалла. Намаздарды көрөлектер бар экен, билелектер бар экен. Ошол ар бириңиздер жаныңардагы адамдар намаз билсе, эркектер уялбай эле сурай бергиле. Текебер адам, уялчак адам эч качан кала албайт. Некен илим ала албайт. Ошол себептен колдон келсе бири-бириңерден үйрөнгөнгө аракет кылыңыздар. Аялдардын маселеси болсо тияктан чечилет машалла. Демек пайгамбардын дагы бир хадисине көңүл буруп, анан кийинкиси биз калган ишти өткөрө беребиз. Аракет кылабызбы? Даярсыздарбы машалла? Биринчи хадиске көңүл буруп атканбыз. Машалла. Ал-хадис аввал фи хуснул хулук. Демек пайгамбарыбыз айткан биринчи хадиси жакшы кулк мүнөз туурасында экен. Пайгамбарыбыздын хулукухи ан жакшы мүнөз туурасында. Кана Расулуллах алейхиссалам ахсан нас хулука. Пайгамбарыбыз айткан экен, Алла саллаллаху алейхи вассаламдын адамдар арасында эң ушундай бир кулк мүнөз жакшы адам эле деп айтышат экен. Пайгамбарыбыздын кулк мүнөзү эң жакшы адам эле. Мен эмне үчүн бул китепти алып келдим? Анткени баягыдан бери ушул китептен хадистен сабак берип келатабыз. Күнүгө биз бул дүйнөдө көптөгөн сыноолорго туш болобуз. Бирок биздин сыноолордун баардыгы тең биздин кулк мүнөздүн начарлыгынан келет. Бир адамга сөктүңбү, сени сөз эки жолу сөгөт, унутпаңыздар. Бир адамды түрттүңбү, сени эки жолу түртөт, сөзсүз, мүмкүн эмес. Бул Алланын тааланын буйругу ушундай экен. Бирок унутпаш керек экен, кимдин кулк мүнөзү жакшы болгон болсо, адамга жумшак, боорукер, берешен. Кээ бирде айтып коесуң жанагындай ала көйдөктүк деле жакшы нерсе бул. Барпаңдап, мындай март болуп кетет го, бул да жакшы. Кээ бир адамдар муну тигин баркамда азыр алдап койсо болот дегендер бар. Туура, алар тигин алдады, бирок өзүлөрү алданды да. Кантип? Анткени себеп субханалла, ошонун бир жагында бир кемчилик деп ойлоп, бир жагдан колдонуп кеткенге аракет кылды. Бирок алар колдонушту, бирок эмне кылышты? Алар алданышты. Өзүлөрүн алдады. Эмне үчүн дегенде, ошол адам жакшылык кылып тигирен алда болсо да алып алган адам, алданган адам сөзсүз жакшылыкка жетти. Билесиңер эмне үчүн? Мен дайыма айтып берем. Бул дүйнөдө кээ бир адамдар алданып калышат. Алдадым дегендер болсо, алар экиси алданды. Биринчи өз алданды, экинчиси өз давал Кудай сактасын, үй бүлөсүнүн бала-чаканын рызкысын да алдатып ийди. Жашоодо көрө эле жүрөбүз. Бирөөнүкүн зулумдук менен тартып алган, алдап тартып алган, шулундук менен кылгандардын баардыгы тең жерди тентип жүрүп, өмүр өтүп келип анан келип атат. Же болсо эч ким билбесе алдап салдап алып, бирок балдары наркоман, аялдары зынакор, жашоодо субханалла ушундай бир көптөгөн жаманчылыкка түшүп аткан көрүп эле жүрөбүз жашоодо. Демек, бир адамдын жакшы мүнөзүн алсыздык катары көрбөгүлө. Жакшы, жумшак мүнөз бул субханалла Алла тарабынан берген бул чоң белек. Кимге Алла таала корстук, зөөкүрлүк берип койгон болсо, бул кордук деп билиш керек. Эмне үчүн? Анткени себеби жакшы мүнөздүүлөр бейиште боло турганын унутпаш керек. Адам өзү күнүгө өзгөрүш керек. Мен дайыма айтып берем, мынакей азуу атасыңар, ятанда мен тозокко чыгып калат окшоп, мен зөөкүрмүн, канча кишини сабап салдым, тигинтип салдым, мынтип салдым, ойлонуп атасыңар да. Жок, субханалла. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам пайгамбар болуп 40 жашына келгенде, сахабалардын кээ бирлери 90да болчу. Кээ бири 60да болчу.
Keyli 40'ta bolçu, biri жаңы төлгөн bala bolçu, biri 12, biri 13'te bolçu. Paygambar 23 yılda paygambarlık kıldı da 23 yılda paygambar sallallahu adam zatqa үлgü bolup keldi dagı 23 yıldan oң oldu. Demek siz menen biz egerde ömürüz ötkөнгө чейин машалла өзүбүздүн кемчиликтүү нерселерди оңдогонго аракет кылып өтүшүбүз керек деген сөздү айткыбыз келет. Ömürü өткөнгө чейин оңолобуз. Тура, мисалы эмне болду? Мен эмеге баягы конокко барсам, машалла, анан конокко барсам мен бир тууган эжекелерде бар да. А жерде мага айтат, Эрбек баягы да билесиңби сен шаарда окуп жүргөндө момунт жүргөдүң беле дейт. Ой атаң көр. Эми эстесем уялып кеттим кечинде, чын айтпачы. Эми ал жаш болчу, ошо тентек болчу сен, бирок эмне ошону унутпайт экен да. Адам унутулбайт экен субхана. Мен ойлоптум 30 жылдан бери унутулуп калды деп. Жок, эч ким унутпаптыр. Бирок мен айттым, машалла. Демек, я Алла, мен акылыман ушул күнөөм чыгып кеткен экен дагы, бирок сен ушул адам аркылуу мага эстеттиң, я Алла, ушул күнөөмө тооба кылдым дедим. Демек, Алла Таала сага ушул бир адам аркылуу 30 жылдан кийин эскертип атса бир күнөөңдү, демек, машалла, ага терикпейле койгула. Ага терикпейле, субханалла, ооба, мен ушул күнөөнү кылган экенмин деп, я Алла, кечир мени деп тооба кылып койсок, Алла каалап койсо, анын эмнесинен, акылынан, анан субханалла, тигини Алла Таала да өзү балки периштелердин акылынан алып коюп, эртең күндө кыямат күнү шерменде болбой калабыз. Алланын бир жакшылыгы бул. Маша көрдүм кандай керек болсо сенин кемчилигиң айтып аткан адам жөнүндө дагы жакшы нерсе таап алса болот экен. Жакшылык, хусну зон деген бар го, жакшы күмөн кылуу биздин шариятыбызда парз керек болсо. Парз. Кээ бирөө айтышы мүмкүн, астында эмне хусну зон, жакшы күмөн кылуу бир адам жөнүндө. Билесиң, мисалы, кыргызда бул болсо мындай айтканда, түрүүдөн үмүт үзбө деген. Түрүүдөн үмүт үзбө деген сөзү бүгүн момундай болуп жүргөн болсо, силер анын эртең күндө башкача болуп кетишин көрүшү мүмкүн, туурабы? Билбейсиң. Эмне экенин болуп билбейсиң. Демек, машалла, биз өзүбүздүн мүнөздөрүбүздү ахиретке тууралашыбыз керек экен. Бейиштин ичиндеги адамдардын ахлактарына тууралаш керек экен. Бейиштин ичинде адамдар бири-бири менен ушакташпайт, бири-бири менен алдашпайт, бири-бирин субхана жектебейт, бири-биринен бир нерсе жулуп алышпайт, бири-бирин субханалла мындай бир аркасынан жамандашпайт, бири-бирине зулумдук кылышпайт. А жерде салам деп эле турушат, бирине салам, тынчтык болсун деп гана турушат. Ошол себептен машалла жакшы мүнөзгө аракет кылуу бул сенин субханалла эртеңки күндөгү бейишке даярдыгың болуп эсептелет экен, машалла. Мен дагы бир нерсе айтам. Силер бири-бириңерге мына жерде кээ бир эркек менен аялдар келдиңер, күйөөлөр менен келдиңер. Кээ бир ата-энеси менен келди, кээ апасы менен келди, бирөө атасы менен келди, машалла. Кызы атасы менен келгенин көрүп атам. Машалла, бир туган менен келип, эжеси, иниси менен, иниси эжеси менен келгенин көрүп атам, машалла. Эй туугандар, мына ушул жерден бири-бириңерге сый урмат көрсөткүлө. Ушул жерден машалла бири-бириңерди кечирип кеткиле. Үйгө кайра ошол эле тас кейпиңер менен барып албагыла. Кайра эле ошол кейп менен барып алып, ыйык жерден оңолбой, баягы эле тас кейпиңерче барып албагыла. Бая бири-бирине жек көргөн акыбалда, бири-бирине недовольный акыбалда, кээ аялдар көрүп атам ошо, недовольный эле жүрөсүң. Мен чырт монун түрткүлөп эле аял күйөөсү баягы монуп калган көзү, бул кетип калбаса экен көзү мондай да, мондай. Эптеп эле монуп турат да көзү, монуп бир нерсе көрүп атам, субханалла. Далайыңарды көрүп атам ал. Биз өзүм менин ишим караш. Адамдарды карап жүрүү менин жумушум бул, чынын айткандачы. Ve ушунча көп киши карай берипсиз, азыр сен физиономияңды эмне бар, мага мени жактырбай атканды билип коймоңуз. Айтайын деген нерсем ушулдай. Ушул жерден бири-бириңерге кечиришип кеткиле. Ушул жерден мисалы аялдар айланайындар, ай күйөөмө ушул жерден өмүр өткөнгө чейин итаат кылам, бейишим ушул деп кеткиле. Силер болсо машалла, я Алла, ушу аялыма татыктуу күйөө болушка насип кыл дегиле. Эгерде балдарыңар болсо, я Алла балама иман хидаят бер, ушул жерге келди. Ал балама шифа бер деп кеткиле керек болсочу, я Алла шифа бере көр деп кеткиле. Энеңер менен келген болсо, я Алла, ушу энемдин атамдын күнөөсүн кечирөө деп кеткиле, машалла. Мына ушунтип кетиш керек, башка нерсе менен эмес. Адамдар улам Алла жолунда сапар кылып, улам сапар кылып оңолуш керек да. Эч качан оңолбой калбаш керек. Улам сапар кылып оңолгула дейт го. Бир жакка барганда ар бир нерсенин кадырын билет. Дайыма бир нерсенин кадыры ал адамда жок болгондо билинет. Мен айтып берем да, канча адамга жаназа окудум. Мүрзөмдө айтканда, мүрзөдө дагы боз үйдүн жанында турдум. Өткөндөн кийин эсил кайран күйөөм, сени кайдан көрөмүн дегенде пайда жок. Ал бүттү уже, сага келбейт, эми сен экинчи катын алып алдың, анан тигинтип салдың, мени бакпай койдуң деп айта албайсың уже, болду. Бүттү, ал жок.
Эми кимге сен наразылык айтасың? Коем, жаш улан башка күйгө тийгенге аракет кыласың. Гарантия бул ушундай нерсе. Бул бирок да эмне экен? Түрү кезинде кадырын билген жоксуң аны. Чын-чынын түрү кезинде кадырын билген жоксуң аны. Вообще билген жоксуң. Ошондой эркектер дагы ошондой. Эми эсил кайран, аялым мен кайдан көрөм деп. Жок, эми сен бүгүн каны түрү кезде кадырын билген эмессиң. Эми өлгөндөн кийин субханаллахны ыйлаганда пайда жок болду. Ошол айтыптар түрү кезде субханаллах. Ар бир нерсе түрүлүктө болот. Ар бир нерсе түрүлүктө кадыр бар. Сүйүү, мухаббат, жакшы мамиле, Алла менен болгон мамиле, пайгамбар менен мамиле, периштелер менен мамиле, жин шайтан менен болгон мамиле дагы түрүлүктө билинет. Өлгөндөн кийин субханаллах сен эч кандай кадырын билбейсиң. Түшүнө албайсың ал нерсени. Акчаң менен бүгүн бар болуп, бай болуп туруп, эртең кедей болуп калчы. Аята бай болгондо мындай кылмакмын деп айтасыңар, сөзсүз туурабы? Көчөгүнө ден соолугуң бар, укмуш болуп турган болсуң. Бүгүн ден соолук Кудай алып салды. Алла, эмне кыласың? Ыйлаганда пайда жок, уже сен ден соолугуң жок, все, сен больнойсуң уже сен. Сен эми өмүр бою тапкан акчаңды ошол нерсе саласың. Бүгүн сулуусуң, жашсың субханалла. Күйөөңдүн эмесин алып ал, күчүн алып ал. Сулуусуң субханалла, аялыңдын күчүн алып ал. Бүгүн жакшынакай жашап ал, бүгүн субханалла. Бүгүн да мынакей, бүгүн боло турган нерсе. Эртеңки эч ким жакшылык абишет эткен эмес силерге. Ошондой. Бул акыйкат нерсе ушуреки. Аллаху акбар. Динибиз ушуну үйрөтөт десем, кээ бирлер айтат, мен силер биринчи ахиретке даярландым, ниетиңерди оңдодум. Бул дүйнөнү жакшы жашагандар, бул дүйнөнү кына бейиш кылып алла. Бирокчу бир нерсе айтайынбы? Кереги жок нерсени башыңарга үйүп алып, бактылуу болом дебегиле. Кереги жок нерселер менен үйүп алып, субханалла. Миллион болсун, миллион долларың болсун. Ну и что? Ден соолугуң жок. Миллион долларың бар, бирок күйөөң жок. Эмне пайдасы бар? Миллион доллар аялың жок, эмне пайдасы бар сага? Эмне пайдасы бар, машалла. Миллион доллар бар, ата-энең жок, бирок сага эмне пайдасы бар? Ладно. Балким бир нерсе пайдасы бар деп айтышыңар мүмкүн, бирок субханаллах, азыр мынакей. Бүгүндөн баштап эмне алабыз? Жашоону башкача жашайбыз деп ниет кылабыз. Ниет кылабызбы? Кандай жашайбыз? Биринчи, ыймандуу жашайбыз. Кандай жашайт экенбиз? Экинчичи, кечиримдүү жашайбыз. Үчүнчүчү, өзүбүздү оңдош үчүн жашайбыз. Эмне кылат экенбиз? Машалла. Төртүнчүчү, Алланын бейишине кирүү үчүн умтулуп жашайбыз, машалла. Эмне кылат экенбиз? Машалла. Анан дейт, үчүнчүсү адам менен ошо ээрчип бара тургандагы, ошо менен субханаллах кире тургандагы бул сенин ыйманың. Мына намазың, орозоң, зекетиң, ажылыгың, кийип жүргөн жоолугуң, күйөөңө болгон итаатың, аялыңа болгон сыйың, субханаллах, Алла менен болгон мамилең, мына ошол эки барып туруп, анан кийин мына мен келдим дейт. Бирок бүгүн экөөбүз жалгыз калдык. Эгерде мени жакшы баккан болсоң, азыр жооп бересиң деп сага эң биринчи ошолор сүйлөйт. Бирок аттың дүйнөдө канчабыздын амалдарыбыз кичинекей бир намыстын аркасында эл эмне дейт деп жоолуктургучу кемпирге окшошуп калам го. Мен современный жашашым керек. Бул жашоодон я полный рост жашоосун жашашым керек, жыргап жашашым керек деп атып, эмне болдук? Өзүбүздүн ахиретибиз бузуп алдык деген сөз экен. Кейиштүү, Мен аябай кейим да. Мага казактын бир эмеси жага берет. Ошо кыргызчасы мындай да. Динсиз кетти бир байкуш, динсиз кетти. Ахиретке амалы жок, бул дүйнөдөн жылаңач кетти. Динсиз кетти дүйнөдөн бир байкуш, динсиз кетти. Бул дүйнөдө адамдын жакшылыгын кылып жүрүп, ахиреттин жакшылыгын унутуп бир байкуш кетти. Динсиз кетти бир байкуш, динсиз кетти бир байкуш. Акыйкатты сезбестен өлүп кетти бир байкуш дейт. Бир байкуш болуп өлбөй эле коебузбу? Же байкуш боюнча өлөбүзбү? Динсиз. Керек болсо субханалла бир тазалап жууганды, денебизди тазалап жууганды билбеген, бир химияларга субханалла батынып, бүт нерсенин баардыгын сулуулукту өмүр бою калып калышта издеген, андай болбойбу? Чыныгы сулуулук ыйманда. Чыныгы күч ыйманда. Чыныгы жакшылык ыйманда, башка нерседе эмес. Аракет кылабыз, Машалла. Алла ыраазы болсун анда.